Кыргыз жараны ким? Ал бир гана улуттуу кыргыз адам эмес. Кыргызстандын атуулдарынын ар бири этностук, диний, социалдык жана региондук таандыктарына карабастан баш мыйзамга ылайык укуктары жана милдеттери бар Кыргыз Республикасынын жараны. Дал ушундай таанымды өнүктүрүүгө багытталган концепция ишке ашырылууда. Кыргыз Республикасында 23 шаар жана райондордо көп этностуу шаар жана райондор эсептелет. 40ка жак окутуулар өттү. Ал ошо окутууларга миңден ашык адам катышкан. Бүгүнкү жыйын ушу бизде ар бир райондо шаарларында коомдук консультатив кеңештер бар. Ал жерде ар бир райондо бир 15 киши кирет. Абройлуу башка улуттун өкүлдөрү, диндин өкүлдөрү ошо кеңештерге бүгүн ошо кыргыз жараны боюнча концепциянын 5 багытын максатын үйрөтүп берүү болчу. Анын эң башкы багыты Кыргызстандын элинин биримдигин чыңдоо, толеранттуулукту жогорулатуу жана көп түрдүүлүк дөөлөттөрүн урматтоо. Бул тууралуу атайын уюштурулган семинарда белгиленди. Семинарга да катышып келип атабыз. Элдин ичинде мындай концепцияны жайылтуу боюнча аракет кылып атабыз. Бул кыргыз жараны деген бул этностордун туруна карабай, анан диниге карабай, баардыгыбыз биригип мындай бир топтогон бир топто болгон кыргыз жараны болуп эсептелет да. Концепцияда мамлекеттик тилди өнүктүрүү ошол эле учурда башка улуттун да маданиятын сактоо белгиленген. Мындан тышкары башкаруу жана чечим кабыл алуу процесстерине катышууга бирдей шарттарды түзүү, саясий институттарга жана мамлекеттик бийлик органдарына карата ишенимди жогорулатуу алкагында иштерди жүргүзүү белгиленген. Биз дагы ар бир жаранды ошо төрөлгөн баладан баштап мен Кыргызстаным жаранымын деген ушул темпте, демилгеде, илим билимден башташ керек. Мисалы балдар бакчасынан, мектепте айрыкча, жогорку окуу жайында, коомдук жерлерде каерде болсо мен Кыргызстандын жаранымын, кыргыз мамлекетине өзү салым кошом деп айтыш керек экен да. Бул өтө жакшы, себеби биз эми көп улуттуу мамлекет болгондуктан эми баягы биринчи мамлекеттин тынчтык улуттардын аралыгындагы тыгыз биримдик болуш керек да, баягы үстүртөн эмес, тыгыз биримдик. Концепцияда кыргыз жараны түшүнүгүн жайылтуу үчүн билим берүү, жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет ресурстары, искусство, маданият жана спорт жаатындагы бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу зарылчылыгы белгиленген. Ошондой эле мамлекеттик органдар, ЖМК жана жарандык коомдун ортосундагы өз ара аракеттенүүнү жана кызматташууну күчөтүү абзел. Бактыгүл Султанбек кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.